Саламатсыздар урматтуу футбол сүйүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда Sport Life көрсөтүүсү башталды. Бүгүн сиздер менен Ош шаары жана Ош облусунун футзал боюнча 1-лигасынын 5-6 турларына назар салмакчыбыз. Анда эмесе биз 5-турдагы оюндардан баштайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Демек, биринчи болуп оюнга түшкөн Жапалак биримдик беттешинен баштайбыз. Жапалак 1-лигада өткөн жылы да ойноп, тажрыйбасы жетиштүү экенин футзал күйөрмандары жакшы билет. Ал эми биримдик командасы бул чемпионатка быйылкы жылы биринчи ирет кошулууда. Ал эми бул жолку беттеши тууралуу айта турган болсок, биринчи бөлүмдө Жапалак темилгелүү баштап, голдор санын тездик менен ашырууга аракет кылып жатты. Ал аракетинин жыйынтыгы менен 3 гол тээп алдыга чыкса, ага биримдикчилер 1 гол менен араң жооп беришти. Экинчи бөлүктө болсо Жапалак оюн темпин жоготпой, дагы 3 гол киргизүүгө жетишти. Бирок биримдик командасы ага жооп бере албады. Эсеп 6-1 менен оюн Жапалак командасынын пайдасына чечилди. Экинчи жуптук беттеш Ак жол менен Архитектура командалары ортосунда болду. Архитектуранын бул жылдагы көрсөткүчтөрү жакшы, турнирлик жадыбалда да алдыда келатат. Ал эми Ак жолдун көрсөткүчтөрү анчейин жакшы эмес. Бул жолку беттеши тууралуу айта турган болсок, биринчи бөлүмдө эки команда тең мыкты каршылаштыкта оюн алып барды. Анткени менен жасалган чабуулдардан Архитектура командасы гана 1 гол жарата алса, Ак жол ага жооптуу гол тээп албады. Биринчи бөлүм 1-0 эсеп менен Архитектуранын пайдасына чечилди. Ал эми экинчи бөлүктө болсо Ак жолчулар 2 ирет гол жаратууга жетишти. Ал учурда Архитектура командасы да голдор санын арттырган эле. Экинчи бөлүктүн аяк ченинде эсеп 4-2 жетип, Архитектура бул жолку оюнду жеңиш менен жыйынтыктоого жетишти. Кийинки 3-жуптук оюнда Динамо УВД ДЮСШ менен кезикти. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын атынан чыккан Динамо командасы турнирлик жадыбалда да алдыга чыгып, буга чейин жеңилүүгө да дуушар боло элек болчу. Ал эми ДЮСШ командасы болсо тескерисинче буга чейинки оюндары жакшы жүрүшпөй, упайлары жагынан артта калып келген. Бул жолу оюн башка нерсени көрсөттү. Беттеш башында эле ДЮСШ оюнчулары дымактуу оюн алып барып, чабуулда мыктылыгын көрсөтүп жатты. Динамо командасы үчүн оңой жоо болбогон ДЮСШ жаштары биринчи бөлүктө эле 2 гол киргизип алдыга чыгып алды. Ага жооп кылган динамочулар 1 гол менен чектелди. Экинчи бөлүктө болсо ДЮСШ дагы 3 гол киргизип, ишенимдүү алдыга чыгып алды. Ал эми Динамо оюнчулары ага 2 гол менен араң жооп берип, экинчи бөлүктүн аягында эсеп 3-2 менен жыйынтыкталды.
Ал эми кийинки беттеште Юнитранс Валенсия менен ойноду. Быйылкы сезондо бул эки команданын абалы тууралуу айта турган болсок, Юнитранс алдыда келатат. Ал эми Валенсиянын абалы анчалык жакшы эмес. Бул команда да азырынча 9-орунда келатат. Бул жолку беттеши тууралуу айта турган болсок, Юнитранс биринчи бөлүктө эле ачык үстөмдүгүн көрсөтүп, голдор санын ашырып жиберди. Биринчи бөлүктө 4 гол менен ишенимдүү алдыга чыгып алса, Валенсия ага 2 гол менен жооп берди. Экинчи бөлүктө болсо Валенсия дагы 1 гол менен чектелсе, Юнитранс үстөккө бостук дагы 4 гол киргизип, эсепти 8-3кө жеткирип койду. Ошентип бул жолку беттеш Юнитранстын пайдасына чечилсе, Валенсия жеңилүүгө аргасыз болду. Бешинчи турдун акыркы жуптук беттешинде Сапат Глобал Sunrise менен кезикти. Бул эки команда тең биринчи лигага быйылкы жылы биринчи ирет кошулду. Андыктан турнирлик жадыбалдагы абалы дээрлик бирдей дегенге болот. Ал эми бүгүнкү беттешине токтоло турган болсок, Сапат Глобал биринчи бөлүмдө ийгиликтүү баштады. Анткени алгачкы чабуулдары ийгиликтүү чыкпаганы менен оюн жүрүшүндө 2 гол тебүүгө жетишти. Ага Sunrise командасы жооп бере албады. Экинчи бөлүктө болсо Sunrise оюнчулары алгачкы голун тепсе, Сапат Глобал дагы 2 гол киргизип, өз эсебин 4кө жеткирип алды. Андан ары эки команданын тең эсептери өзгөргөн жок. Ошентип оюн эсеби 4-1 менен жыйынтыкталып, Сапат Глобал жеңишке жетишти. Эми 6-турдагы оюндарга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бул турда ДЮСШ командасы биримдик менен кез келишти. Бүгүнкү оюнда утуп чыгуу эки командага тең зарыл болчу. Бирок оюн көрсөткөндөй биринчи бөлүктө эле ийгилик талай ээлери жылмайды. Биринчи бөлүктө эле 4 гол киргизип найдасын кетирди. Ал эми экинчи бөлүктө болсо биримдикчилер да 3 гол тебе алды. Бирок оюн ыргагы өзгөрбөй, ДЮСШ командасы дагы 3 гол тебүүгө жетишти. Ошентип экинчи бөлүктүн аягында оюн эсеби 7-3 болуп, 6-тур жыйынтыкталды. Кийинки беттеш Sunrise менен Динамонун ортосунда болду. Ал эми бүгүнкү оюну тууралуу сөз кыла турган болсок, биринчи бөлүктө эки команданын оюну дээрлик бирдей болду. Динамо 2 гол тээп алдыга чыкса, Sunrise ага 1 гол менен жооп бере алды.
Ал эми экинчи бөлүктө болсо Динамонун оюну жүрүшүп, дагы 2 гол киргизүүгө жетишти. А бирок Sunrise'дын эсепти теңөөгө болгон аракетинен майнап чыкпай, 1 голдон башка эсепти өзгөртө алышпады. Ошентип экинчи бөлүк 4-1 эсеп менен Динамо пайдасына жыйынтыкталды. Үчүнчү жуптук беттеш Валенсия менен Сапат Глобал ортосунда жүрдү. Сапат Глобал өткөн турда Sunrise'ды утса, Валенсия өткөн 5-чи турду жеңилүү менен жыйынтыктаган. Бул эки команданын турнирлик жадвалдагы абалы деле дээрлик бирдей баратат. Ал эми бул жолку беттеши тууралуу сөз кыла турган болсок, эки жаат тең жеңишке жетүү дымагы күч болчу. Андыктан эки тарап тең чабуулдарды жасап, гол жаратууга шашылып жатты. Анткени менен эки команданын тең чабуулдары оң жыйынтык бербей жатты. Биринчи бөлүмдө Валенсия командасы 1 гол тээп оюнду жыйынтыкташты. Ал эми экинчи бөлүк биринчисинен да катуу кармаш менен уланды. Эки тарап тең ыкчамдык менен чабуулдарга өтүп турушту. Бирок тараза ташы эч бирине ообой, эки команда тең 2ден гол менен чектелип, оюн тең чыгуу менен жыйынтыкталды. Кийинки оюнда Жапалак Эрке Кашканы кабыл алды. Эрке Кашка өткөн жылдагы 1-лиганын чемпиондору эсептелет. Бирок Аравандан келген команданын быйылкы көрсөткүчтөрү дурус эмес. Ал эми Жапалак болсо өткөн турдуда жеңиш менен жыйынтыктап 3 упайды илегетишкен. Бул жолу да жапалактыктардын дымагы күч. Атаандаштардын айласын кетирип, голдор санын ашырууга аракет кылып турушту. Анткени менен Эрке Кашкада тажрыйбалуу оюнчулар менен толукталганын эске алганда, аравандыктарда жоопту голдорду көпкө күттүрүшкөн жок. Бирок биринчи бөлүмдүн аягында Жапалак 3 голун тээп, биринчи бөлүк 3-2 эсеп менен жыйынтыкталды. Ал эми экинчи бөлүктө Жапалактын оюну жүрүшүп кетти. Эрке Кашка дагы 2 гол киргизип, өз эсебин 4-кө жеткирсе, ал учурда Жапалак дагы 3 гол киргизип, эсепти 6-га жеткирип койду. Ошентип 6-чы турду Жапалак 6-4 менен жеңип, ийгиликтүү кайтышты. Алтынчы турдун акыркы жуптук беттеши Архитектура менен Юнитранс ортосунда болду. Өткөн турда Архитекторлор Ак Жол командасын жеңип, ийгилик жылмайган эле. Бул жолу Юнитранстын оюну жүрүшүп, биринчи бөлүктө эле 3 гол киргизе алышты. Ал эми Архитекторлор бир эле гол менен араң жооп берди. Ошентип биринчи бөлүк 3-1 эсеп менен жыйынтыкталса,
Экинчи бөлүктө биринчисинен анчалык айырмаланган жок. Экинчи бөлүктө Юнитранс дагы бир гол киргизип, эсепти 4-1 жеткирсе, Архитектура командасы ага жооптук гол тебе алган жок. Ошентип 6-чы турда Юнитранс командасы жеңиш менен жыйынтыктап койду. 6-чы турдун оюндары мына ушундай көрүнүштөр менен коштолду. Эми биз 5-6 турдун жыйынтыгы менен турнирлик жадыбалга көз салалы. Динамо командасы 6 оюнда 15 упай чогултуп, 1-орунга чыгып алды. Ал эми Юнитранс 6 оюнда 15 упай менен голдор кемчилигинде 2-орунда калууда. Архитектура командасы 6 оюнда 13 упай менен 3-орунда келаткан болсо, Ак жол командасында 6 оюнда 12 упай менен 4-орунда, Жапалак 6 оюнда 10 упай менен 5-орунга чыгып алды. Ал эми Эрке Кашка 6 оюнда 10 упай менен голдор кемчилиги менен 6-орунда калууда. Ал эми Сапат Глобал 6 оюнда 10 упай менен голдор кемчилигинде 7-орунда калууда. Биримдик командасында 6 оюнда 7 упай менен 8-орунда калууда. Ал эми Валенсияда азырынча 5 упай бар, бул команда азырынча 9-орунда. Ал эми Санрайз командасы 6 оюнда 4 упай менен 10-орунда калууда. ЮСШда 6 оюнда 3 упай бар, бул команда азырынча 11-орунда. Ал эми Мир Запчастей командасы 6 оюнда 1 да упай жок, бул команда 12-орунда калууда. Мына ушун менен биз бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кийинки оюндарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.